Өзүңүздөр билгендей, автокадтын бул ак экраны бул чийме чийүүчү экран деп аталат. Же болбосо моделдин мейкиндиги деп аталат. Биз бул жерде режимдерди караганда модель анан лист деп караганбыз. Лист. Вот мына модель деген экран бул чийме чийүү үчүн колдонулат. Ал эми басмага даярдап чыгаруу үчүн лист деген колдонулат. Эми листти ачсак, мына момундай түрдөгү экран ачылат. Бул да негизинен чексиз, бул бозомдук экран бул чексиз болуп эсептелинет. Ал эми чийме чийүүчү бөлүгү болсо, бул ак болуп турган бөлүгү, ак болуп турган экран. Ак болуп турган экрандагы кагазга толугу менен чыкпайт бул экран. А кагазга чыкчуусу бул ичкиси болуп эсептелинет, бул жери. Бул кагазга чыксуу көрүнгөн жери ушул. Ушул жер көрүнөт. Кагаздан дагы, экрандан да. Ал эми анын ичиндеги бул 4 жарчы кара рамка бул орусча видовой экран деп аталат. Кыргызча которгондо көрмө экран. Мындайча айтканда, ушул экрандын бетине анан сүрөт чыгат. Азыр ушул басмага даярдоону жана чыгарууну биз ширеңкенин чиймесинин мисалында карап көрөлү. Ширеңкенин чиймесин чийгенбиз, ал маңдайыңарда көрүнүп турат. Эми ушуну кантип басмага даярдайбыз? Ал үчүн мына лист дегенди басалы. Бул жерде өзүңөр көрүп атасыңар. Көрүнүп турат. Эми бул көрмө экранды башкарыш үчүн биз көрмө экранын ичине киришибиз керек. Курсорду бул 4 чарчы көрмө экранынын чек арасынын ичине коюп туруп, мышканын сол жагын 2 жолу басыш керек. Бастык. Эми мунун ичинен ары бери жылдырып көрө берсеңиздер болот. Ары бери жылдырып. Бизге азыр ушул боюнча чыгарганда эмне деген форматта каяка чыгып калат белгисиз. Ошондуктан биринчи формат түзгөндү карайлы. Ал үчүн бул көрмө экранын алып таштайлы. Алып таштадык. Азыр мындай эле экран калды. Эми ушул жерге биз чийме чийүүчү кагаздын форматын киргизели. Форматтарды өзүңөр билесиңер, A1, A2, A3, A4 деп кете берет. Азыр биз A4 форматындагы баракты даярдайлы. Ал үчүн биринчи кезекте бул 4 чарчы тик бурчтукту чийүүчү кнопканы басабыз. Бастык. Эми бул жерге биринчи бурчун сурап атат. Биринчи бурчуна биз азыр 0 туура эмес болуп калды. Азыр кайрадан биринчи бурчуна 0, анан 0 деген абсолюттук координаттар системасынын башын коелу. Ал эми экинчи бурчуна болсо, 4 бурчтуктун экинчи учуна өзүңөр билесиңер, A4 форматы 210 көбөйтүү 297 миллиметрлик размерде болот. 210 X боюнча, бул Y боюнча. Азыр ошол жерге, значит, анда биз 210 үтүр, анан 297 деп киргизели. Мына момундай бир рама пайда болуп калды. Эми өзүңөр билесиңер, эреже боюнча ушул барактын сол жагынан 20, калган жагынан 5 миллиметрден
боштук калыш керек. Азыр ошону жасайлы. Ал үчүн бул жерде окшоштуруу деген, окшоштуруп көчүрүү деген команда бар, аны билесиңер. Ошону колдонобуз. Бастык. Бул эмнени көргөзүп атат? Канчага жылдырасыңар дейт. 5 миллиметрге жылдырабыз. Эмнени жылдырасыңар дейт. Мына бул объектти жылдырабыз. Ишин көздөйбү, сыртын көздөйбү дейт. Ишин көздөй. Ишини жылдырабыз дагы мышкары басып коебуз. Мына мындай рамканын ичинде рамка пайда болду. Мына бул жери 5 миллиметр. Бардык тарабы 5 миллиметрден калды. А бизге болсо бояк жагынан 20 миллиметр калыш керек. Ал үчүн мына бул линияны ишти көздөй дагы 15 миллиметрге жылдырыш керек. Ал үчүн кандай кылабыз? Ал үчүн ички рамканын бул бурчун белгилейбиз. Көрүп атасыңар, 4 чекит чыкты. Эми ушул жерге коюп туруп, shift'ти басабыз. Shift'ти басып туруп, мышканы сол жагын басабыз, кызыл болуп калды. Shift'ти кое бербейбиз. Анан ылдыйкы чекитти дагы басабыз. Эки кызыл чекит пайда болуп калды. Эми shift'ти кое беребиз. Анан оң жакты көздөй кичине жылдырабыз. Эми канчага жылдырарды? Жылдырардын маанисин көргөзүш керек. 15 миллиметр. Enter. Мына мынтип рамканын ичинен рамка пайда болду. То есть мына бул жагынан 5 миллиметр, 20 миллиметр, бияк жагынан 5 миллиметрден калды. Эми бул жерге бул башында айттым, сүрөт бул пункттер менен сызылган ак экранын ичине гана пайда болот. Ак сыртындагы сүрөт печатка чыкпайт, көрүнбөйт. Ошон үчүн бул ак экранды бул размерге алып келиш керек. Аны жөн эле сүйрөп бара алып барган болбойт. Ал үчүн файл деген менюга кирип, анын ичинен диспетчер параметров листов деген бар. Барактардын параметрлерин түзүү. Ошону басабыз. Азыр. Мына мондай картина чыгат. Биз экинчи листти иштеп атабыз. Экинчи листти эмне кылыш керек? Редакциялаш керек. Редакцияны басабыз. Бассак мондай меню чыгат. Эми баштан баштайбыз. Принтер же плоттердин атын сурап атат. А бизде чын айтканда принтерге чыгарбайлы, биз компьютерге сакталып калгыдай, компьютердин кайсы бир программасын окулгудай кылып чыгаралы. Алардын ичинен эң эле жакшысы, эң эле ыңгайлуусу бул DWF6 деген бар. Ошону тандап алалы. Тандадык. Андан кийин сурайт, бул жерге листтин форматы кандай болсун деп. Мунун ар түрдүү форматтары бар. Биздин учурда азыр ISO 5 полей деген бар. То есть бул жердин биз чийген неменин сыртынан дагы бул жерде поле калып калбасын деп атат да. Ошо калбаганына чийебиз. Азыр муну жылдырып отурсак, ISO A4 210 297 мына бул болот. Койдук ошону. Эми эмнени печаттайбыз? Рамканы. Рамка белгилүү болуш керек. Эми рамканын кайсы жерин? Мына бул жерден баштап, то есть барактын, көрүнүп турган барактын размерин чийдик. Бул жерге центрировать дегенди коебуз. Өзү тияктан калтырчу аралыгын өзү калтырып коет. Анан өзүңөр билесиңер, биздин A4 форматыбыз бул книжный форматта болот.
Ошон үчүн кинеji форматка келели деп коелу. Так, эми бул жагын карайлы. Эгерде бизге цветной же болбосо башка болсо бир жөн болчу, бирок биздеги принтерлер кара ак түстө эле басат. Ошон үчүн монохром деген режимди тандап алдым. Но сапаты давай максимум болсун дейли. Эми андан кийин карап көрөлү. Мына туура эле жайгашкандай болуп турат. Ушул жарайт. Эми муну мен окей дейин. Анан жабалы. Эми өзүңөр билесиңер, бул жерде штамп болуш керек. Штамп туп-туура бул жерде аралык 185 калат. Анткени 210дон биягынан 5 алганда, анан биягынан 20 алганда 185 калыш керек. И точно ушул жерге келиш керек. Азыр көрөбүз. Ал үчүн биз буруштук штамп деген мурда чийгенбиз. Азыр ошону чакырып алабыз. Буруштук штамп ачтым. Буруштук штамп ачылды. Эми ушул буруштук штампты бөлүп алалы. Анан көчүрөлү. Базалык чекити менен көчүрөбүз. Ыңгайлуу болот, азыр көрөсүңөр. Мына базалык чекитти эң ылдыйкы оң жактагы бурчту белгиледик. Эми өзүбүздүн берки чиймеге келели. Чиймеге келип туруп коелу. Коюу кайсы жерде коелу дейт. Мына бул жердеги оң жак ылдыйкы бурчту кабыл алганбыз. Мына монтип штамп өзүнүн ордуна келип калды. Эми андан кийин биз чийчү чиймени бул жерге алып келишибиз керек да. Аны азыр эмне кылсаңар да келбейт, анткени себеби биз көрүнмө экранды жасай элекпиз. Аны каяктан жасайбыз? Аны мен азыр каалаган панелди мышканын оң жагынан бассаңар, мындай тизме чыгат. Тизменин ичинде видовой экран деген бар. Ага коелу. Мына видовой экран бул жерге пайда болуп калды. Мына бул жерде видовой экран пайда болуп калды. Эми мунун ичин карасаңар, ар түрдүү режимдер бар. Бул жерде бир эле көрүнмө экранды жасайт. Буга койсоңор көп бурчтуу көрүнмө экранды жасайт. Муну болсо көрүнмө экранды объектке айландырабыз дейт. Же болбосо көрүнмө экранды кесип, кичирейтип дегендей кылса болот. Азыр ошол бир эле экран дегенди басалы. Бастык. Эми экранды кайсы жерге жайгаштырасыңар деп атат. Мына мисалы үчүн жайгаштырып койсоңор да болот. Ушул жерге чийме чыгат. Бияк жагынын баардыгы бош калат. Бияк жагына башка бирдеме жазасыңар, эмне кыласыңар. Антпей биз азыр бурчтан баштап алалы. Бурчтан бул бурчка чейин. Же болбосо мындай кылып коелу. Анткени анын азыр маанисин түшүндүрөйүн. Өзүңөр көрүп атасыңар, модельдеги турган чийме, мына бул чийме эми листтен көрүнүп калды. Азыр аны жасап түзгөндүн алдында биринчи бул көрүнмө экрандын чегин карап көрөлү. Эгерде азыр ушул боюнча печатка кое бербесек, анда бул сызык кошо түшүп калат. Бизге анын көрүнбөгөнү жакшы. Кантип көргөзбөй кое алабыз? Ал үчүн бул сызыкты биз кайсы катмарга жайгаштыргандан болот. Мына видовой экран деген катмарга жайгаштыралы. Жайгаштырдык. Эми бияктан карап көрөлү. Видовой экранда эмне деген маани бар экен. Эң башкысы мына печатка чыгарууга болбойт деген крестик турат.
демек печатка ал чыкпайт. Бул сызык печатта көрүнбөйт. Эми бул биз бояктагы чийменин өзүн карап көрөлү. Туура эле турабы, масштабы туурабы, туура эмеспи? Ал үчүн бул жерден масштаб дегенге кирсек, бул жерде мисалы үчүн 1, 2 дейт. Так. Өзгөрбөй калды. Өзгөрүш керек эле да. Мен видео экран ичине кирген эмес турбаймынбы? Мына 1, 2 кепкендей болуп калат экен. Эгер чоңойтсок эмне болот? 2, 1 деп. Анда батпай калат экен. Ортодогу 1, 1,5 деген ал стандарт эмес, ошон үчүн ага тийишпейбиз. Азыр 1, 1 деген тандап алалы. Мына 1, 1. Эгер азыр ушундай бойдон чыгарсак, анда бул жердеги биздин аралык 50 мм болчу, кагазга чыккандан ишенесеңер, бул да 50 мм болуш керек да. Так, анда масштабка бияка азыр 1, 1 деп жазышыбыз керек. Негизинен эгерде чиймени кичине өйдөрөөк жылдыйраак жылдырабыз десеңер, мына мынтип ары бери жылдырып койсоңор болот. Мисалы ортого жылдырып коелу. Бул координаттар системасы бул чиймеден көрүнбөйт, кагазга чыкканда көрүнбөй калат. Эми ылдый жагын жасайлы. Биз штампты жасаганда кээ бир жерлерин толтурган эмеспиз. Биринчи ал үчүн бул көрүнмө экрандан сыртына чыгыш керек. Анан ары бери жылдыралы, чоңойтоюн, анан ылдый жылдырып алайын. Мына бул жерге жазуу жасабыз. Биринчиден чийменин аты, чийменин өзүнүн номуру, аты. Ал кандай коюлат? Ал үчүн ортосу менен ортосуна жасалып, бул жерге баарынын ортосуна жасалып, 3 мм бийиктик менен жасап атабыз. Эми бул жерге мындай деп коебуз. А, Т, Ф. Өзүңөр билесиңер, бул кандайдыр бир бурч менен кыйшайып жазылыш керек. 12, 13, 14, 15, 15 градус менен кыйшайыш керек. АТФ, анан чекит, анан 0, 0, 0, 0, 3, 6 нөл болуш керек, 3, 5, 6-сында сан болуш керек. Мисалы үчүн биринчи тетик. Ширеңки 2 тетиктен турат, ошонун биринчиси. Так, чекит. Так, жалпы көрүнүшү. Жаздык. Окей. Экинчи тетиктин аты эмне? Тил чийменин аты, бул болсо тетиктин аты. Муну дагы ортосунун ортосу дейин. Анан жасалы. Муну дагы кыйшайтабыз. Ширеңкенин ички коробкасы. Коробка деген эмес, куту деп аталат. Ширеңкенин кутусу деп эле койсом, мындай кутусу. Окей. Андан кийин литр дегенибиз, значит, чийменин кайсы категориясына кирет десеңиз, мен бул жерге бул биздики окууга арналгандыктан, значит, окуу деп коебуз. Окей. Массаны эсептешибиз керек болчу, ама эсептеген жокпуз. Мына масштаб бул жерде азыр 1, 1 болот. Муну дагы ортосунун ортосу 1, 1. Бул да кыйшайып жазылыш керек да. Бул жерге анда мен 15 деп киргизейин.
Бардык барак азыр окей. Бардык барак. Бассам чыгат. Бардык барак бирөө эле. Биринчи бардык барак бирөө, анын ичинен бул биринчиси. Бардык барак бир. Окей. Эми бул жерге иштеген, текшерген болуп, иштеген, ана текшерген бизге алмашып калыптыр. Бул жерге мен азыр фамилия жазып коеюн. Мисал үчүн Акматов. Бул жерге болсо текшерген деген сөздү жасайын. Текшерген. Бизде чоң болуп калды. Эмне үчүн? Анткени себеби бул жерде 2,5 болуш керек эле. Окей. Мындай чыкты. Бул жерге ширеңкенин материалынын стандарт боюнча маркасы жазылыш керек. Мен азыр ширеңкенин эмне материалдан жасалганын билбейм. Ошон үчүн азыр бул жерде актай калтыралы. Ал эми бул жерге болсо группанын студент окуган тайпанын номерун жазып коюш керек. Мисал үчүн ES 13 тайпасы. Бул дагы ишак болуш керек да. Жерге 15. Бардыгын толтургандай болдук. Окей. Кичирейтип карап көрөлү. Мына момундай көрүндү. Эми эгерде кээ бир тетиктердин кээ бир аймагын чоңойтуп көргөзүүгө туура келсе, башка масштаб менен чийүүгө туура келсе, анда дагы бир көрүнмө экран жасап туруп, бул жерге мисалы үчүн мындай кылып көргөзүп туруп, анан ал жерге ол тетиктин ошол жердеги сүрөтүн мисалы үчүн азыр каягына жылып кетти. Азыр жылдыралы. Мисалы үчүн ол сүрөттү чоңойтуш керек болуп атат да. Анда эмне кылат элек? Мобун ушуну эле чийиш керек болуп атат да. Бол тигил сүрөттөн 2 эсе чоң кылып чийиш керек болуп атат дейли да. Ал үчүн биринчи видео экранын размери өзгөрүлбөй калып атабы? Аны жоготолу. Жоголбой да атат. Так, башкача айтканда, азыр мен муну чоңойтом дагы. Мен көрүнмө экранынын ичине кайра чийип койгон турбайбы? Андай болбой калат да. Мен көрүнмө экрандын азыр анда муну отмена кылалы. Муну алып таштадым. Ал үчүн бул экранын сыртына чийишибиз керек болчу да. Бөлөк дагы бир видео экран бул жерге алып келишим керек болчу. Аны ошол жерге чоңойтушум керек болчу.
Танысы дагы. Да кичирейтейин. Мына бул жерге азыр бул сүрөттү чоңойтуш керек. Мондай эле калыш керек да. Мондай калыш керек. Көрүнүшү жасыл болуш керек. Ылдыйраак кирип кетиптир. Анда муну өйдүрөөк жылдырайын. Ичине кичирээк кылалы, мына мондай. Бияк жагы мындай. Эми мунун масштабы, мисалы үчүн, канча экенин азыр билбейм, азыр коюп көрөлү. Масштабын 0.93 дейби. Мына азыр мен 1 кылсам, мындай көрүндү. А мен 2 кылышым керек. Батпай калат экен. Батпай калат экен. Ошол чоңойтуп чийип туруп, анан бул жерде масштабын жазып коюш керек да. Анда бул жердеги жалпы масштаб жазылбай калат. Жалпы масштаб калганына тиешелүү, ал буга болсо өзүнчө масштаб жазылыш керек. Ошентип 2-3 көрмө экрандар жасаганда ушундай кичинекей же чоң нерселерди кичирейтип чийгенде ошолор чийилиш керек. Так. Эми бул видео экранды жоготуш керек. Жоготтум. Ал эми бул видео экранды болсо кайра ордуна алып келип коелу. Мындай болсун. Ошентип чиймени чыгарганга даярдадык. Эми кантип чыгарабыз? Аны үчүн файл деген менюдагы печать дегенге алып барам. Печаттан просмотр кылып көрөбүз. Мына момундай болуп кагазга чыгыш керек да. Муну жабабыз. Эми окей дейбиз. Окей десек, момунтип мондай жазуу берди. Аны мен жумуш үстөлгө сактайын, аты момундай деп турат. Ширеңкенин чиймеси лист 2 деп турат. Аны бастым. Сактап атат. Вот. Задание на печать завершено дейт. Всё. Эми мына автокадты жаптым. Сактап койдум. Автокад жабылды. Эми ушул жерде бир файл пайда болуш керек. DWF деген. Муну ачалы. Муну аччу программа Autodesk Design Review деп турат. Ал автокадтын программасы менен чогуу эле. Мына момундай чертеж чыкты. Эми муну печатка десек, кагазга десек, кагазга чыгышы керек. Ошентип бул сабакта чиймени кантип басмага даярдоону карап көрдүк.